Аты жөнüm Бердібек Дүшенқұл. Иқан шаруаның мүшесімін. Ушул жерде жашаймын. Именно ушул мен үйімün тушу. Мына могу жараканы көрүп атасыздар. Кытайлар келип астына кум шыкап туруп анан кийин могу смоланы сүрткөнү көрүнүп турабы? Мына смоланы сүртүп коюп кетти. Мына могулар кетти бүт бары. Бояктан мына укулан бери карай. Моенге тоңгон мустун бары агып келип мындан бир да бияк өткөн жок. Бүт астына кирди. Астына кирди. Эми жайында чоң машина өстө бул асты тапталган шагыл. Келесок иштелет түшүнүп турат. Анан мына тракторду карагыла. Бояк бетинде көрүп койгула. Ары болуп коет. Мына уже асты бардүрлерден асты кетирип, уже астына жетти. Бардүр куласа анан өзүңөр эле түшүнгүлө бардүр кулагандан кийин бул четинен кете баштайт. Мынакей там бою бийиктиги 5 метр болуп турат. Суу жайларда жатат дейт. Арыктарда латок деген жок. Эки машина тыңыра көтө албайт. Бир машина дурук дөңгөлөгү жарылып калды, анда бүттү проблема. Бул жерде да ошо канча анан кийин түндүк жол ачылганда эки жол ырсыгатталды. Эки жол ырсыгатталды. Чакта эки болду. Аяктан 4 жол болуп кетти. 4 жол болуп кетти. Жолдун эмеси тардыгынан жалаң. Бул жерден канча машина өтөт ошону? Негизи долбоор боюнча канча экен? Бул долбоор боюнча эми биз проектиси негизи айыл ичинде 4 полоса деп атат. А мына айылдын чогортосу 2 полоса болуп турат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар жолду. Мына тууралыгы 8 гана метр экен. Бул айылдын тургуну Сыдыкбек Калназар. Бул ушул жол көйгөйү бизге өтө оор болуп атат. Бул биздин айылдын көйгөйү эмес. Жалпы ушу жолдо өтө турган жалпы жол жүргүнчүлөрдүн көйгөйү болот го буюрса кийинчерээк. Эгерде түштүк түндүк альтернатив жол ачыла турган болсо, бул жол суткасына 3,5 машина өтө турган жол деп эсептелип атат. Анан азыр эле 3,5 машина жок эле айылдын машинасы өткөндө, кокус могу жерде көмүр тартып келаткан машиналар бузулуп калганда өтө эле кыйын, айылгача өтө эле кыйын. Бир машина чоң машина келип токтойт. Андай учурлар да болду. Машина бузулуп калды. Эртең менен келсе кабинасы жок. Уже кийинки машина сүйрөп кетиптир. Хорошо дагы тыгын болупчу. Дагы ичинде шопуру жерде экен аман калды. Болбосо анда дагы. Ушул жол салынгандан бери ушул айылданчы 4 адам каза болду. 4 адам каза болду. Бул эми айылдын ичинен өтүп атат да. Сиздердин бул Көкөй айыл өкмөтүндө огороддору бер жакта, үйлөрү нар жакта. А эми бул кийинки айыл, Кызыл Жылыз айылы кандай абалда болот? Сиздерде ушул. Биздин ал Кызыл Жылыз айылдын проектиси кандай экенин билбейбиз. Могучу жол өзүчө 4 полосалуу жол депчү. Бул экинчи категорияда жол болуп атканда кийинчи айыл ичи 4 полосалуу жол болуш керек экен. Биздин угушубуз, билишибизде сурамжыларыбыз боюнча жол чырак болуш керек экен. Арыктарды латок коюп бериш керек экен. Андай жок, жолду чалабыла бүтүрдү мына. Кебеттеси бул жарылып атат. А сиздердин кайсы жерге чейин эми 2 полосада андан кийин кененирээк го тиги орточогу, Орточосун бир аз жеринчи 4 полосалуу кылып коюптур да, калганы айылдын чак ортосунан бирке. Айылдын башынан айылдын ортосуна чейин 2 полосалуу, айылдын ортосунан кичине өткөндөн кийин кайра 2 полоса коюп кетет да ушундай. Ушундай көйгөй мененчи барбаган жерибиз калган жок эмичи. Билбейм, бул өкмөт кантип чечип берет.